Анда эмесе туугандар, ошол автовоз тралдарды обзор кылганы келдик. Мына машина ушул 17 метрлик прицеп, башы К5 КамАЗ. Прицеп 17 метр, стандарт 8 машина батат, бирок кичинекейирээк машиналардан жүктөсө 10го чейин батырса болот экен. Туугандар, бул машиналарга, автовоздорго опытный водительдер керек. Буну түшүнбөгөн адамдар риск алат көбүнчө, потому что машиналар эми жаңы эмес, кээде машиналар жаңы болуп калат. Жолдо келип атканда бунун нюанстары болот экен, ошон үчүн опытный водительдер керек. Ошондой эле дагы, если эки шерик болуп иштей турган болсоңор, бир водитель опытный болсо, экинчи адамга үйрөтүп кетет. Эки категориясы болсо, в принципе, эки адам иштесе кыйналбайт деп ойлойм. Бир опытный байкебиз айткандай, компанияны бир гана дөңгөлөктөн гана состояниясын билип койсо болот дегендей. Машинанын дөңгөлөктөрү биринчи спасатель болот водителдин, ошон үчүн дөңгөлөктөрдү постоянно жакшы карайт бул жерде. Постоянно алмаштырып турат. Если проблема боло турган болсо, моментально чечкене жардам беребиз. Салон тартпайлы. Мындай. Ёлки-палки, жолун чоң кой. Бул водителибиз бутун чечип кирет экен машинага. Биз да ошол уважение буту чечип кирип. Мен мындай машиналарды айдаган эмесмин, бир эки категориянын, бирок аябай массивный экен машина. Бунун автомат коробка окшойт, бир болсо. Бир комнатный квартирада эле экен, ичи. Ушул автовоздун башы. Азыр фураларды тартып беребиз, фура деле, в принципе, ушул эле. Зарплаталар боюнча айтып кетсем, туугандар, бир жалгыз водитель иштесе, 2 жума Владивостокко жол болот экен. Машина менен барасыңар, таштайсыңар. Кайра келип атып, жолдон кайерден болобу, же Владивостоктон болобу, кайра Москвага полный келесиңер. 2 жума болот экен жол. Как раз 1 ай вакыт болот экен. 1 айда бир водитель иштесе, айлык 300 000 болот. 300 000 ичине бардыгы кирет, туугандар. Зарплата, белый зарплата, черный 2ге бөлүнүп төлөнөт. Суточный деп коет экен, ошолор ичине полный расходтор менен общий акча ошо бардыгы ичинде 300 000 колго тиет. Анан 2 водитель болуп иштей турган болсо, аны скорый деп коет экен, тез тынбай машина жүрө турган болгон болсо, 2 водительге ар бирине 350 000ден төлөнөт экен. Ошондой платеж жагы. Кеттик. Анан туугандар, 2 водитель болгондо суточный боюнча, зарплата боюнча экөөнүкү 2 отдельный болот. Суточный да отдельный болот, зарплатасы да отдельный болот. Ошону сөзсүз айтып кетти, бирөө суранды эле, вопросуңарга жооп бердик. Анан ошондой эле туугандар, фураларга, Scania, ошол эле КамАЗ К5га фураларга водительдер керек, 2 категория по России, Россия ичинде. Любой товарды жүктөп кете беребиз, тоже вахтовый жумуш. Буларга 220 000ден 230 000ге чейин колго тиет зарплата. Буларды айдап келип, шаарга келгенден кийин ушул жерде Ленинский горки парковкага коюп туруп, анан мынтип туугандарыбыз машиналарды коюп кетет дагы. Кайра келгенден кийин машинаны минип, бул жерге парковкага машинаны таштап, фураны кете беришет. Чё, погнали? Опа, детки!
Ошондой туугандар, анда эмесе бүгүнкү видеобуз жыйынтыктайбыз. Мен төмөндө телефондорумду калтырам, өзүмдүн личный телефон номерим. Суроолоруңар болсо ошол телефонго жазылып, собеседованияга келип, бул жерден кудай кааласа өзүбүздүн кыргыз бригадирлер болот. Ошолор жумуш менен, суроолоруңар менен полный жардам берип турат. Мен да өзүм аралашып турам, кудай кааласа. Каналга подписка кылабыз туугандар. Бул жаңы каналыбыз, кудай кааласа. Хайптан хейт болду элем, хейттен хайп кылабыз.